Саламатсыздарбы? Бүгүн мен BIC компаниясынын Jafra сериясындагы грязевой маскасын колдоноюн деп жатамын. Бул глина жана лечебный грязьдин составында жасалган. Андан соң бул өзү илгертен деп жазылып турат. Илгертен ошол аял кишилердин эң секрет красоты деген болуп эсептелинет экен. Бул бизге кандай действие берет? Биздин кожабыздын эпидермис кожасын, сырткы кожабыздын клеткаларын жакшыртат экен. Өлгөн отмерший клеткаларды восстановление кылат экен да. Жана ошол бетибиздеги кожный сало, жырларды, излишки деп атат да бул жердечи. Лишний өзү ашыкча жырларды жана майларды кетирип кожабызды тазалайт экен да. Биз азыр буну кандай колдонот экенбиз? Буну биз обильно бетибизге шыйпап алат экенбиз дагы 15-20 мүнөт коет экенбиз. 15-20 мүнөт койгондон кийин биз 250 мл сууга бетибизди таза кылып жууп салат экенбиз. Азыр мен көрсөтөм. Бул мындай чоң болот экен флакондо. Так, граммы дагы чоң. 250 грамм. Андан кийин азыр ачып көрсөтөм. Биринчи монтип ачып алат экенбиз. Ачканда ичинде мындай жапкычы болот экен. Буну мен ачтым байракта. Апама коюп бердим. Андан соң монтип ачканда пленкасы бул зафиксирован экен. Пленкасын ачканда мындай кадимкидей глина экен. Азыр көрсөтөм. Так, мунусун алып саласыз. Анан крышкасын жаап коебуз. И мына жерге өзүбүзгө керектүү алып беребиз да. Мына жерден сыгып өзүбүзгө керектүү алып беребиз. Так, азыр мен көрсөтүп берем. Бул мындай составта мындай болот экен. Ушуну биз бетибизге глина шыйпайбыз. Глина бул топурак да, лечебный топурак, дарылуу топурак да. Бул бетибизге өтө сонун эффект алып келет. Азыркы апама койдум, азыр өзүмө коюп жатам. Чөптөрдүн жыты бар экен да, буга да составына чөптөр кирет экен. Буну ошондой өтө колом эмес, мындай коюраак кылып коебуз. Азыр эффектин көрдүк. Апама койгондо бул катып баштайт экен беттечи. Топурак мындай катып баштайт го, ошондой болуп катырат экен. Мындай укурийлерди, беттеги кээде чыгып калат го, ошолорду жок кылат экен. Бунун дагы до после деген сүрөттөрү бар бизде көргөнбүз. Мынтип бетке тегиз койгондон кийин 15-20 мүнөт турабыз. Область вокруг глаз койбойбуз. Көзүбүздүн тегерегине койбойбуз. Оозубуздун тегерегине. Мындай койгондон кийин чөп жыттанып жүрөт экенбиз да, свежий такой. Мындай полезный, мятный запахтар да бар экен. 15-20 мүнөттөн кийин жууп салабыз. Бетим жууп келдим азыр маскадан кийин. Азыркы абалы өтө сонун. Бет свежий болуп калды. Дагы эле чөптүн жыттары кете элек. Лечебный чөптөрү, грязевой лечебный грязь болгондуктан сонун. Бет свежий. Нагы тунарып калды беттер могу жердеги проблема. Жок болоюн билинбей кала тургандай болуп калды да. Сонун, как будто бетим дем алып аткандай болуп атат да. Баарыңыздарга сунуштайм. BIC компаниясы сонун.